Бүгүнкү темабыз бакма жылкылар. Азыркы мезгилде бакма жылкылар сүрөттөн көрүп атабыз. 200дөн ашык породалары белгилүү. Алар жапайы тарпан жылкысынан келип чыгышкан. Тарпан Европанын жана Батыш Казакстандын талаа токойлорунда таралган. Жылкылар колго үйрөтүүдө жапайы жылкылардын бир нече түрлөрү дагы Пржевальск жылкысынан да пайда таралган. Элибизде жылкы атасы Камбар ата болуп эсептелет. Камбар ата. Бул жаныбарлар сыңар тыяктууларга кирет. Жылкы баласы сүрөттө көрүп атасыңар. Онто кеңези жекече өрчөсү 11,5 ай. Башкача айтканда, кулун энесинин ичинде 11,5 айда өрчүп, андан кийин туулат. Биринчи кулун баласы аталат. Кулун чоңойгондон кийин аны тай деп атайбыз. Тай, анан бышты. Быштыдан кийин асыйлар болуп кете берет. Асыйлар. Жылкы баласында ургаачысы Б деп саналат. Эркеги болсо айгыр деп эсептелет. Бычылган айгыр ат деп атайбыз. Бычылган. Мына ушундай жылкы баласынын аталышы ушундай. Эми жылкы баласы эмнеге колдонот? Аны аныктап алалы. Кыргыз элибиз илгертеден бери ушу жылкычылык менен турмушу жылкычылык менен байланышкан. Биринчиси унаа катары. Бул жаныбар салыштырмалуу күчтүү. Сүрөттөн көрүп атасыңар. Анан экинчиси айыл чарба иштерине. Айыл чарба иштерине колдонобуз. Мисалы, азыркы мезгилде картошканы түптөгөнгө дагы ушу жаныбарды колдонот. Үчүнчүсү туризмге колдонуп азыр бизнес жүргүзүп аткан адамдар бар. Эми породалары. Кандай породалары бар экен? Муну жазып чыгалы. Породалар негизи 3кө бөлүнөт. Биринчи минилүүчү. Андан кийин оор жүк тартуучусу. Оор жүк. Мисалы, Владимир породасы эң күчтүү жаныбар болуп саналат. Владимир породасы. Алар 100 тоннага чейин жүк көтөрө алат. Үчүнчүсү чегилүүчү. Ушундай породалар болуп 3кө бөлүнөт экен. Биринчи, экинчи, үчүнчүсү. Биздин Кыргыз Республикада жаңы кыргыз жылкысы чыгарылган. Тоолуу рельефте, шартта бийик тоолуу жерлерде жылкыларды эч бир башка унаа менен алмаштырууга болбойт. Жылкы баласы адамга эмне пайда келтирет экен, аны да жазып чыгалы. Пайдасы. Биринчиден эт. Эттин химиялык курамын жазып чыгалы. 17,25%ке чейин, 21%ке чейин белок түзөт экен. Андан тышкары 2,5% май. Андан тышкары көптөгөн витаминдер бар экен. Бул этке мүнөздөмө бердик. Андан тышкары
терисин колдонот. Терисин. Анан эң негизги азыркы мезгилде болуп саналган бул албетте сүтү. Сүт экиге бөлүнөт. Бул саамал, ачыбаган сүт бул. Анан экинчиси кымыз. Июнь-июль айдарында, июльда негизи адамдар ушуну көп колдонушат. Башкача айтканда, сезону ушул мезгилдер болуп саналат. Эми кымыздын курамын карап чыгалы. Кымыз Burada belgilеп кеткендей эле, кадимкидей эле саалат мынакей. Саалып, андан кийин аны деген ачытат, саамалды ачытып, кымызга айланат экен. 91,8% эмне түзөт экен? Суу. 2% белок. Демек, эттикиндей эле кымыздын составында белок бар экен. 2% болжол менен 2% май түзөт экен. Кымызда май бар экен. Андан 3%ке чейин дагы углеводдор бар экен. Андан тышкары 1,1% сүт кислотасы. Кымыздын составына сүт кислота бар экен. Сүт кислотасы. Андан тышкары 2,5%ке чейин болжолдо кадимкидей эле спирт бар экен. 4%ке чейин составында кант. Андан тышкары витаминдер бар экен. Ушу витаминдерди жазалы. B1 витамини, B2 витамини, PP витамини и албетте С витаминдери. Витаминдер деп жазалы. Мына ушундай кымыздын химиялык курамы. Азыр дүкөндөрдө да кымызды момундай сатылат. Кымыз демек аябай кызыктуу экен химиялык курамы. Анан адамга чоң пайда келтирген, адамдын ден соолугуна чоң пайда келтирген мындай заттар бар экен. Андан тышкары бакма жылкыларды акыркы убакта спортко дагы колдонуп келатышат. Себеби породалуу жылкылар көп мелдештерге катышып, улуттук оюндарга дагы колдонулат. Кыргыз элинде көп макалдар бар ат менен байланышкан. Мисалы, ат адамдын канаты. Азыркы мезгилде Чолпон Ата шаарында номер 54-көний заводдо жылкыларды, асыл жылкыларды багып, породаларын көбөйтүүдө.